Жогорку сот 3 жашар баланын өлүмүнө айыпталган 39 жаштагы жаранга карата акыркы өкүмдү чыгарды. Соттун токтомунда айтылгандай, Айгүл аттуу жаран мурда соттолгон. Окуя 2021 жылдын май айынын ортосунда Ысык Көл облусунун Жетөгүз районундагы айылдардын биринде болгон. ТБ аттуу 3 жашар бала столдо тамак ичип отуруп, заарасын кое берип койгондо Айгүл ачуусун башкара албай баланы сабап башка урган. Натыйжада бала 15 майда Жетөгүз райондук ооруканада өзүнө келбей каза болгон. Ага байланыштуу Айгүл шектүү катары 16 майда камакка алынган. Иш сотко өтүп, быйыл 29 апрелде Жетөгүз райондук соту Айгүлдүн баланын өлүмүнө этиясыздыктан киши өлтүрүү күнөөлүү деп таап 8 жылга эркинен ажыраткан. Ошол эле учурда ага 4 жылга пробациялык көзөмөл белгиленип, сот залынан бошотулган. Андан кийин бул иш апелляциялык инстанцияда, башкача айтканда Ысык Көл облустук сотунда каралып, соттук коллегия 14-июлда Айгүлгө чыгарылган райондук соттун чечимин өзгөрткөн. Райондук соттун Айгүлгө белгиленген 4 жылдык пробациялык көзөмөл мөөнөтү жокко чыгарылып, 8 жылга эркинен ажыратуу өкүмү күчүндө калтырылган. Ага байланыштуу Айгүл камакка алынып, жаза өтөө мөөнөтү 2021 жылдын 16 майынан тарта эсептеле баштаган. Айыпталуучу тарап облустук соттун чечимине макул болбогондуктан арыз менен жогорку сотко кайрылган. Алар райондук соттун чечимин күчүндө калтырууну өтүнгөн. Жогорку сот ишти карап чыгып, облустук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Жогорку сот чыгарган токтом акыркы жана даттанууга